Папинкин, маминкин сыночек болуп жүргөн кези да алчы. Бирок мына 15-16 жаштагы кыздар уже ата-энени тилине албайт. Койчу мама сен эскизиң деп. Уже акылдуу уже. А еще силер 20 жаштан уже кайненеңердин да тилине албайсыңар. Себеби силер уже өтө акылдуу болуп каласыңар. Себеби дегенде байке уксаңыз 15-16 жашында кыздар баягы кыйын турмушка еще даяр болушу элек. Себеби физический жактан да, психический жактан да, моральный жактан, бардык жактан төп келип даяр болуш керек да алар. Извините меня, 15 жашында турмушка чыгып алып, нан жаба албай жүрсө, же болбосо кетмен чаба албай жүрсө, эгер айылга тийип калган кыз болсо, ал нерсенин болушу мүмкүн эмес. Үйрөтүп алат да. Эми кичинекей экен деп ушул. Мен үйрөткөндө дагы кийин кайненеси налат айтат, мен ата-энемечи мисалы, кызыңды могул нерсе үйрөтпөпсүң, кызың нан жаба албайт экен деген нерсени мен уккум келбейт. Мен ошон үчүн мен толук кандуу болуп турмушка чыгам, кийин анан. Мисалы кайнене өзүнүн кызы деле 15-те да. Туурабы? Өзүнүн кызына не айтат, бул кызым деле жаба албайт деп. Нормальный кайнене сени көп кыйнабайт болчу. 13 жашында. Азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Ошо 21-кылымда биз орустай болуп калдык. 21-кылымда биз орустай болбой эле, просто биздин 21-кылымда жаштар жеңил ойлуу болуп кетип, багындай уже компьютер, ар кандай техникалар чыкканда адамдын ден соолугу уже бузула баштайт да. А илгери андай нерсе жок болуп, уже жаш кезинен эле кыйын оор турмушка үйрөтүшүп, кыздар уже даяр болгонда, а бирок азыр кыздардын бардыгы, например, интернет десе биринчи жанын берип отурат. Алар ден соолугуна зыян келтирет. Техника аябай бузуп атат 21-кылымда. Ошон үчүн биз азыр орустарга окшоп калдык эмес. Андай нерсечи, биз 21-кылымда жашап атабыз. Биздин ден соолугубуз ошого жараша болуп калган азыр. Биз азыр слабый организм у нас у всех. Орустарда болсун, мейли мусулмандарда болсун, мейли башка крестьяндарда болсун. Жакшы. Урматтуу жаштар, мына биз буйруса жыйынтыктай турган бөлүгүнө келдик. Эми оюңарды топ-топ ушул макулдашып, чукулдашып бир чечимге келип, андан кийин Кудай буйруса оюңарды ушул азыркы бүгүнкү тема жашоодо максатың эмне деген тема болду. Ушуга силердин эми канткенде биз жылабыз алдыга, канткенде оңолобуз, канткенде салым кошо алабыз Кыргызстан өлкөсүнө. Ушуларды айтып жыйынтыктап берсеңер. Алдыга жакшы максаттарды коюу керек, жана аракет кылуу керек. Кыргызстанды алып кетүү үчүн. Эгерде биз ар бирибиз өзүбүздү алдыга алып кете алсак, анда биз бардыгыбыз биргелешип Кыргызстан. Бир 3 адам бир шаарга эс алууга барып калышыптыр. Ошол шаардын 75 кабаттуу гостиницасынан, мейманканасынан 75-орунда этажынан орун алышыптыр да. Ошол жерге эс алайлы дешип, анан гостиницадан уруксат сурап биз шаарды кыдырып келели дешет экен. Мейманкананын ээси айтат, саат 12-ге чейин келсеңер, мейманкана лифт иштейт, 12-ден кечиксеңер лифт иштебей калат дейт экен. Баягы 3 адам кетип, шаарды кыдырып келишсе 12-ден өтүп кетет. Лифт иштебейт, анан үчөө сүйлөшүшөт. Жүргүлө, жөн эле басып чыгып кетели дейт. Бирөөсү айтат, мен биринчи 25 этажына жашоодогу бүт жыргалчылыктарды айтып берем дейт. Экинчиси айтат, мен жашоодогу бүт кыйынчылыктарды айтып берем 25-тен 50-ге чейин дейт. Үчүнчүсү айтат, мен 50-ден 75-ге чейин жашоодогу бүт өкүнүчтөрдү айтып берейин дейт. Анан үчөө сүйлөшүп башташат. Биринчи 25 этажын күлүп чыгып кетишет. Экинчи 25 этажын кыйынчылыктарды айткан сайын кыйналып чыгышат. Үчүнчү 25 этаждын 24 этажын өкүнүчтөрдү айткан сайын өкүнө берип, анан 74 этажга келип калышты да. Айтат, болду эми сен бизди өкүнтүрдүң, кыйнап таштадың, эми бир этаж болсо да жакшы сөз айтып бер десе, акыркы өкүнүчүм бар ушуну айтып калайын дейт. Не десе, ключ биринчи этажда калып кетиптир дейт да. Бул хикаяны эми ар бириңиздер түшүндүңүздөр, бул жаш берет, канча жаш берет, 50 жашпы, 75 жашпы, бирок ошол жашоонун биз азыркы өзүбүздүн акыбалды карасак, көпчүлүгүбүз 25 жашка чейин ойноп гана өткөрүп атабыз. 25-тен кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, үй бүлөлүк турмуш башталып атат. Үй бүлөлүк турмуш башталганда максатыбыз жок жашоого. 25-ке чейин ойноп жүрүп өткөрүгенбиз, же бир кесипти тандаган эмеспиз, же бир билимди жакшы алган эмеспиз, үй бүлөнү кантип багышты, ата-энеге кандай мамиле кылышты, аялыңа кандай мамиле кылышты, же күйөөсүнө кандай мамиле кылышты, же балдарды кандай тарбия кылышты,
үйрөнгөн эмеспиз. Анан турмуш башталгандан кыйынчылыктар башталат. Үйлөнгөндө дагы кимди кандай максатта үйлөнүштү билбестен үйлөнө албай жүрүп анан бир күн кыз керек болуп калганда көчөдө көрүнгөн кызды алып келе берген балдар болуп атат азырчы. Биринчи көрүнгөн кызды. Ошону алып калып анан кийин максатына жете албай калып, акырында 50 жаштан нары өкүнүч менен гана жашоо болуп калып атат да. Бул жерде биринчиден адам баласы билимди көбүрөөк алышыбыз керек. Билим дегенде бир эле түрлүү билим эмес. Светский и исламский билим деп коет. Экөөнү бирдей алып кетиш керек. Бул жерде жана армияга барды, барбады. Бул жерде эртең ким коруйт, башка кылат дейт. Бул жерде азыр биздин убакытты карасак, бизде билим менен согуш болуп атат. Бул жерде эртең биз билим албай, баарыбыз талаада, коммерцияда жана башка жакта жүрө берсек, бизде ким келип башкарып калат? Бизде жанагы силер айткан Америка менен Россия келип башкарып калат. Туурабы? Алар башкарганда эмне кылат? Бизди калагандай кылып жумшайт, калагандай кылып иштетет. Ошондуктан биринчи очередь Кыргызстанды сактап калам, жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз десеңер, биринчи очередь азыр көбүрөөк билим алып, көбүрөөк аракет кылсак, ошондо гана Кыргызстанды сактап калабыз. Мен оюмча эң биринчи ыймандуу болуш керек. Мисалы заманды дагы тескеринче окусаң намаз болуп калат экен. Эгерде биз намазды окуп ыймандуу болсок гана биз заманыбызды оңдой алабыз деп ойлойм мен. Анда урматтуу агайлар, ушул мына жаштардын бүгүнкү жаштардын үнүн уктуңуздар. Жаштар сүйлөп беришти. Жаштардын оюнан эмнелерди алдыңыздар дагы, эми кандай насихат бересиздер, жыйынтыктап берсеңиздер. Жакшы адам бол жашаш. Ошо турмушту туура жүргүзүү, туура жашоо.